Саламатсыздарбы биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Президентибиз Камчыбек Кыдыршаевди кетирген боюнча дагы бир нерсе толуктап коеюн. Буга чейинки видеомду ким көрбөгөн болсо көрүп койсоңор болот. Эмне себептен кетиргенчи, мына дагы бир жолу бул логикага туура келбейт. Потому что шайлоо келет атасында. Монтип экөө урушкан күнү да кетирген күнү бул нерсе туура эмес. Аны президентибиз да түшүнөт, Камчыбек Кыдыршаев да түшүнөт. Бул деген внешний политикага влиять этет, внутренний политикага влиять этет. Көп адамдар иши эме сырбор эме болуп кетет да, самотоха болуп кетет. Муну допускать этишпейт экөө тең. Никогда. Экөө тең умный шахматисттер, Садыр Нуркожоевич тем более. Так что бияктан чисти эле достук аракет болду. Ошо кызматыңды да, ошонун баарын, жийиштер дагы ошакта нормально мондай, мен бүт сени азыр жумуштан алам. Тарынсаң тарын, тарынбасаң эмне кылсаң ошо кыл. Сен ал жакта мага спокойный, айыгып, эч нерсени ойлонбой, алды жүрөгүңдү жакшынакай айыктырып туруп кел. Мага сенин ден соолугуң, аманчылыгың керек деди дагы ошол чечимге барды. Биякта эч кандай саясат жок. Биякта чыныгы достук эле аракет болду, всё. Так ары бери ызычы боло бербегиле, эч кандай эч нерсе болбойт. Мен эми өзүмдүн мнением бул, бирок мен ойлойм, эң ушул туп-туура мнение деп, потому что мен дагы бир жолу айтайын, көп жантан бери варианттын баарын көрдүм. Тигинтип атат, минтип атат, ой минтип кет. Жыргагандар да бар арасынан, сүйүнүп аткандар да бар. Ар кандай варианттарды ойлонуп аткандар бар. Медведевте Путиндей болуп алмашат, эми минтет, тигинтет. Бул жакта эч кандай эмес, досу просто досунун ден соолугу үчүн күйдү да, болду. Камчыбек Кыдыршаевич андан эчтеке болуп кетпейт, мамлекетибиз жоголуп кетпейт. Камчыбек Кыдыршаевич кайра өзүнүн полномочиясын аккуратно аткара берет. Бер жактан тияктар билбей аткан нерсени бер жактан все равно контролдо болот. Самый главный өзүнүн ден соолугу жакшы болуп келсе, биякта президентибиз турат. Ал ончук киши эмес. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө апа деп мени тааныса деп үмүттөнөмүн. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Чисти шахматист, күчтүү политик. Так что эч нерседен коркпогула, эч кандай хаос болбойт. Хаоска не допустят наши лидеры. Эми пахта деп азыр дагы жазылат, конечно. Мен может канча кишиге жакпайм. Бирок бул эч кандай пахта эмес, мага алардан эч нерсе кереги жок. Так керек десем деле мага эч нерсе бербейт. Баары честным трудом жүрүш керек, болуш керек. Так что ошондой туура түшүнүп коюш керек. Силер да мени туура түшүнөсүңөр деп ойлойм. Туура ой жүгүрткөн адамдар. Генералыбыз Камчыбек Ташевичти действительно сагындык. Анткени ошол кишибиз кеткенде көбүнүн ичинде мындай чызылаган бир нерсе калды да. Анткени баягы чоң ажа рахматы дүйнө менен кошо айтышып кеткенечи. Шунчалык адамдар ыйлagыз келип, шунчалык мындай Кыргызстанда бош калгандай болгон да. Камчыбек Ташевич дагы могу жумуштан алынгандан кийин негедир мындай Кыргызстанда бошошуп, пустой болуп калгандай болду. Анткени генералыбыз бар болсо мындай көп жолдордо мындай жумуштар бат-баттан жүрүп, аракеттер күчтүү болчу да. Күлдүргөн жагынан да бар эле, урушкан жагынан да бар эле, тегиз алып кетчү эле. Чын-чынына келгенде өтө сагындык. Мен эле эмес, көп адамдын ичинде мындай кеткенде мындай чызылдаган бир нерсе калды. Ушул нерсе мындай реально мындай мен эле ойлойм же мындай көбүнчөсү ушундай болду. Действительно мындай
кайгылуу Кыргызстан мындай как будто мындай Кыргызстандан мындай жакын досуң же мындай ата энең мындай башка жака учуп кеткендей болду, мындай пустой болуп калды.